Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Urmatlı cemaat, Kur'an-ı Kerim'de jaratkan Allah Taala Ali İmran suresinin 147. 48. ayatlarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetlerine dua kılığının, talimlerin, jana jakşı iş kılığının, sabırlılık bolunun, uşunun talimlerin beret. Murunku paygambarlardan alar menen birge koşa iman keltirip, çoğu menet kılıp, dünyada jakşılıktardı tarkatuvchilardan sözlerinden duasından وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَاسْتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Alardan sözleri uşundayla dua kılışat ele, o Rabbimiz bizden günlerimizi keçirgin, jana bizdin işlerimizdeki israfkerçiliklerimizni keçirgin, bizdin kadamımızды bekem kılgın, turuqtuu kılgın, jana kafir kavımga karşı bizge jardam bergindi. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Jaratkan Allah Taala alarga dünyanın jakşılık sowaptorundagı berdi, ahiretin sowaptorun jakşılыгын berdi. Allah Taala jakşılıktardı berүүчү деп. Урматтуу bir туган, jaratkan Allah Taala adam balaсын jakşı işlerdi kılууга jaratkan. Jakşı işlerdi kılууga ündөгөн. Allah Taala özü kim? Allah Taala Kur'an'da aytат: "Allazi halaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ölüm menen jaşooну jarattı. Sizlerdi sınaş üçün kimiңер эң жакшы, эң чырайлуу амал кыласыңар деп. Жакшы иш кылуу өзү оңой эмес. Бирок жакшы ишти кылгандан кийин аны сактоо андан дагы кыйын. Кур'анда Allah Taala айтат: "Man jaa bil hasana falahu ashru amtaliha." Kim bir jakşılıkты alıp gelse, aga 10 есе sowap berебиз дейт. Бұл жерде алып келсе деген сөз айтып отат. Man amila bil hasana, kim амал эле кылып койса деп айткан жок. Жакшы ишти кылгандан кийин аны сактап, Алланын алдына алып барышыбыз керек экен. Жок кылып албастан. Жакшы ишти кантип сактайбыз десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын bir hadisинен маалым болот. Силер билесиңер, муфлис деген ким деген? Сахабалар жооп берген. Анын колунда bir dirham, dinar, bir dünya eştekesi kalbay. Bizim sözmen aytkanda bankrot bolup kalgandı, muflis деп айтабыз dedi. Peygamberimiz андай деген aytkan жок. Жок дейт. Kıyamat günü дейт. Bir kişi көптөгөн орозо, namaz, zeket, көптөгөн жакшы иштерин, сowapторун алып барат экен. Бирок ошол эле кезде анын укуктарын, мындайча айтканда, башка адамдар келип айтат экен: "Я Алла, бул мени сөккөн, паланчаны урган, акчасын алып алган, бирөөгө жала жапкан, бирөөнү каргаган, ушактаган" деп ар ким келип ал дүйнөдө эми ошонун өзүнүн укуктарын укук ээлери алып кетет экен. Сооптоо менен. Бул дүйнөдө мисалы акча менен болсо, тиякта сообун алып кетет экен. Акыры барып буда эч нерсеси калбай калат экен. Анан кийин дагы укук ээлери келип, мына мени дагы сөккөн, мени да ушактаган, мага дагы жала жапкан, мени дагы урган, мени да акчам алып бербей койгон, мага дагы зулумдук кылган, мени дагы кордогон деп алар дагы алып кете берип, анда эчтекеси калбай калса эмнесин алып берет? Тигилердин күнөөсүн буга берет экен. Ушуну адамды муфлис дейт. Демек тугандар, жакшы иштерди кылайлы, жакшы иштерди кылгандан кийин сактайлы ошо жакшы иштерибизди эсен-аман Алланын алдына алып барайлы. Кантип сактайбыз? Укуктарды сактаган менен биргеликте. Тилибизди сактасак, укуктар сакталат Куда кааласа. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bunu ушул өтө бекем маани берип айткан. Мындай дейт: "Я эйюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал ада." Ey iman келтиргендер, силер кайрымдуулук, садака, жакшы иштерди кылдыңар, ошону эми текке кетирбегиле. Милдет кылып, соопторун жок кылып албагыла. Ыза жеткирип, башка бирөөлөргө акарат кылып, аны төмөн санап, аны кор эсептеп, бирөөгө жардам берип атсаңыз, жок тугандар. Биз жакшы ишти кылайлы, жакшы ишти кылгандан кийин ошонун аркасынан милдет кылбастан жараткан Алла Тааланын айкөлдүүлүгү бол деп Аллага шүгүр кылалы. Мусулман адам өзү кандай гана улуу иштерди кылбасын, кандай гана Алланын жолунда чоң мээнеттерди кылбасын, ал эч качан өзүнүн кылган ишине менменсибейт экен. Тескерисинче Алла Тааладан кечирим сурап турат экен.
жана туруктуулуктун дубасын кылып турат экен, ихластуулук сурап турат экен. Кылган ишимдин я Алла акысын өзүң бересиң, жана ахиретте бересиң, толугу менен бересиң деп үмүт кылып турат экен. Бу дүйнөдө кылып иштерине менменсип, кылган иштерине башка боюн көтөрбөйт экен. Мусулман адамдын ушундай улуу сыпаттары бар экен. Акыйкатты тааныган мусулман канчалык чоң иш кылбасын, жана Алланын жолунда канчалык көп мээнет кылбасын, анын акысы амалына сыймыктанып менменсинбейт. Себеби акыйкатта анын амалы да Алланын айкөлдүүлүгүнүн жыйынтыгынан. Алла Тааласыз эч бир жакшы амал мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллага ант, эгер Алланын айкөлдүгү болбогондо туура жол таппайт элек. Садака да бере албайт элек. Намаз да окуй албайт элек дейт. Ошондуктан келиңиздер туугандар, жакшы иштерди кылайлы, жакшы иштерибизди сактайлы.